кыйкырган. Так, Gülkumar başlay bereli. Okay, good evening. Good evening. Kaysiga geldik? 31, 2, 3 unit. İşte cevap. Sentence 4 and 5. Sentence 4 and 5. There are 2 cinemas in Danford. Next, there is not. Danford'da 2 kinotiyatr var. Next, there is not university in Danford. Danford'da üniversite yok dedi. Üniversite yok.
Okay, sentence 4 and 5. 4 and 5. In the middle of the room. And there is a small table. There was a small table in the middle of the room. Bölmөнүн ортосунда кичинекей стул бар болгон. Бар болчу. Next 5 on the table. There were some flowers on the table. Столдун үстүндө бир канча гүлдөр бар болчу. How many oblasts are in Kyrgyzstan? There are 7 oblasts. Zero. There are. 33.1, sentence 10. Sentence 10. Jake's birthday. It is Jake's birthday today. He is 27. Бүгүн Jake'tin туулган күнү. Ал 27-де. Is it true? Oh, true. 33.3, sentence 7. Sentence 7. There is a big black cloud in the sky. Асманда кара булуттар, чоң кара булуттар бар. It is going to rain. Жамгыр жааганы жатат. Бирок кара булуттар бар эмес, кантип которсок болот дагы? Биз кыргызча кантип сүйлөйбүз? Асманда кара булуттар пайда болду деп сөйлөйбүз. Ошону there is десе деле бар деп пайда болду деп которушубуз керек да, кыргызча баары бир. Okay, I will try. Okay. That's it. Oldu. Soru var mı, yok mu? Do you have questions? No, I haven't question. Okay. Okay, good. Так, Айгүлеже бар экен кийинки. Сиз кайсыда элеңиз? 9дабы же 10дабы? 9'un акыркысы 9-3. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы. Ошентип биринчи бөлүктү сиз деле бүтөйүн деп калыпсыз мына. 9.3 9-нчу сүйлөмдү айтып бериңиз. Tom always has a shower in the morning. Бул жерде Том дайыма душка түшөт дейт. Tom read, hastын ордуна read коебуз. A shower in the morning. Дейсизби? Red. Анда которсоңуз кандай болот анда? Жок, head. Ошондой айтыңыз. Которбой эле коеюн. Которбой эле коеюн кыргызча айтканыңызды. Которуп берейинби? Так, макул, жакшы. Хастын ордуна Hat болот ооба. Okay. Sentence 13. 13-чү сүйлөмдү аткарып бериңиз. Anna often takes photograph. Last weekend, Anna al сүрөткө тартат дейт. Last week, бул жерде last she took коебуз. She took photographs. Ал дагы эме бир weekend болгондо эме дем алыш күнү да сүрөткө тартты. Ооба. Жакшы. Сизде диалог китептер бар, Жок, мен ошо заказ, ошо диалогту
Жоқ бе, сіз Ой, ала эми азыр бересіз. жарайбы, жарабайбы деп атам. Жарайсыз. Диалогты дайым баштаңыз акырындан. Мына 10-чу юнитке келипсиз. 10-чу юнитке оңой менен көп адам жетпейт да. Бул тажрыйбаман айтсамчы. 12-чи юнит көбүнчө. Ким 12-чи юнитке жетпесе, ал негизи эле англисче үйрөнө албайт деген сөз да. Бул канча жылдык практикаман көрүп атам да. 12-чи юниттен адам өтүп кетсе, баягы мындай чоң толкундан өтүп кеткендей эле да, жана ачык океанга чыгып кеткендей андан ары кете берет да. Ушул 12-чи юнитке чейин мына сиз азыр уже 10го жеттиңиз, уже көбү бүтүп азы калды деген сөз ушул жерде да. Ошондо диалог китеп өзүнчө да, 3 китеп чогуу бир бар да. Мага WhatsApp'тан жазсаңыз, мен сизге жөнөтөм, видеосу бар. Рахмат. Так, анда Рыскүлдөн сурайлы. Рыскүл көптөн бери жок болду. Мурун Рыскүл биринчи кетип бараткан бардыгынан. Эми кубалап жетет болушум керек, э? Кандайсың, жакшыбы? Ооба, жакшы. 20да билең, э? 21ден 25ке чейин тапшырам бүгүн. 25ке чейин? Ооба. Так. 25тен баштап сурап коеюн. 25, 25.2, sentence 3, üçüncü söylem. Sentence üçüncü söylem. You are speaking very quickly. Sen аябай акырын сүйлөп жатасың. I can't hear you. Мен сени укпай жатам. Have you seen my bag? Sen менин сумкамды көрдүңбү? I can't find it. Мен аны таппай жатам. I like this hotel room. Мен бул мейманканадагы бөлмөнү жактырдым. You can see the mountains from the window. Sen терезеден тоолорду көрө аласың. Okay. Мол сөз эме да, quietly деп окуйсуң муну. Quietly, э? Quietly. Okay. Так, жакшы. Так, 24.1, sentence 5, 5-нчи эле сүйлөмдү аткарып бер, жетет ошол. Did you phone Jack? Sen Jack менен сүйлөштүң беле? Oh no, I forgot. Жок, мен унутуп калыптырмын. I'll do it now. Азыр сүйлөшөм. I will do it now. I'll десең эле жетишти, ооба, жакшы, туура. Так. 23.5, sentence 4 and 5, 4 жана 5. I am sure he'll lend you some money. Мен ишенем, ал сага карызга акча берет. He is very rich, албай. Why are you putting on your coat? Сен эмне үчүн курткаңды коюп койдуң? I am going out. Мен азыр сыртка чыгам. Мен сыртка чыгам. Putting болот бул. Putting. .4, sentence 3 and 4. John's university course begins in October. John'дун университеттеги курсу октябрда башталат. He is going to study engineering. Ал инженерде окуйт. Take an umbrella with you. Зонтикти өзүң менен кошо ал. It is going to rain. Азыр жамгыр жайт. Азыр. She is going to study engineering дейт. Дагы бир жолу которчу. He is going to study engineering. Ал инженерди окуп баштайт, окуйт. Окей. Окуп баштайт. Окей. Молодец, жакшы.
21.4 sentence 6. My sister is getting married next December. Менин эжем кийинки декабрда үйлөнөт. Турмушка чыгат. Молодец. 5 сагада. Так, экинчи отличницабызды сурайлы. Курманжан 40-ка жетти окшойт болмойбу? Так. Формат. 41-чиге дайындандым. 41. Так, 41 дейт, да? Так, окей. Ушул 3 сүйлөмдү аткарып берчи. David Murray are going away. Jeff жана Murray кетти. When are Jeff and Murray going? Качан Jeff жана Murray кетти. I like music. What kind of music do you like? Сен кандай музыканы жакшы көрөсүң? I met him. Where did you meet him? Тим менен каерде жолуктуң? Where did you meet? Okay. 41 эле болду ушул эле. Агай тиги жакта эме жок экен го, ушу 41ден кийин түшүндүрмөлөр. 41ден кийин жок экен. Жем менен чыкпадыбы? Аны өз маркет кылып иштеп көрдүм эле. Анан 14 менен 16га жакшы түшүнбөй калдым да. Кайсы сүйлөмгөбү? 14-сүйлөм менен 16-сүйлөмгө. Могобу? She did her driving test дейт ал. Driving test деген баягы айдоо экзамени бар го, ошону тапшырды дейт да. Экзаменден айдоо экзаменин баягы өттү дейт. Did деген ошол ийгиликтүү тапшырды деген сөз. Анан 16 it rains a lot деген көп жамгыр жаайт деген сөз. Молодец. Жакшы. Видеосу жок болсо өзүң кылыпсың, молодец. Бул жагы кайталоодо болуп кетип атат да, бир 50ге чейин ошондой болуп барат. Анан 50ден баштап уже дагы жаңы темалар башталат. Жок болсо мен жүктөп коем. Макул. Так. Анан диалог сурайм десиз го. Кайсыны? Диалог, Ооба, бүгүн диалог тапшырмаксың. Hammerfest'ти тапшырасың, китепти жабасың. Анан бир сүйлөм айтып, кыргызча которосуң, Hammerfest'ти мен биринчи жолу укканда ушул немеден балдар мага диалогду айтып бергенде мен биринчи жолу уккам да, ошо Hammerfest'ти аябай кызыктуу да. Ошондо биринчи жолу чын эле ушундай болот турбайбы деп, ага чейин деле баягы Петербургда Белые ночи дегендердин мурун деле уккандай болгон, бирок көңүл бурбапмын да. Азыр уксаңар кызыктуу. Окей, you may start. Баштасаң болот. Бугалы. 10 минута, по-моему, англисче сүйлөйт, убакытта карап койсоңор болот. Бул ошол окуучулардын жетишкендиги мастер-класс тесте болот да. Анан силер дагы эгерде ушул диалог китептен 24-чү юнитке 24-чү диалогду тапшыра турган болсоңор, англисче уже сүйлөй баштайсыңар. Кана баштай берем да. Hammerfest is a small town in the north of Norway. Hammerfest Норвегиянын түндүк тарабындагы кичине шаар. It is about 1,000 kilometers north of the Arctic Circle. Ал Арктиканын
Арктикалык алкактын түндүгүнөн бул жол менен 1000 километр алыстыкта жайгашкан. Only 9,407 people live here. Ошол Хаммерфестте 9407 адам гана жашайт. In the winter it's light for only 2 or 3 hours. Кышкысын анда 2 же 3 саатка чейин гана жарык болот. And people have breakfast, lunch and dinner in the dark. Элдер эртең мененки түштөгү жана кечки тамагын караңгыда жешет. In the summer it's light for 24 hours and people go to bed very late. Ал эми жайкысын 24 саат бою жарык болот дагы, элдер абдан кеч укташат. Some people go to bed. Some people play golf in midnight sun. Кээ бир адамдар түн ортосундагы күн астында golf ойношот. Knut Arne Iversen is from Hammerfest. Knut Arne Iversen Hammerfesten. He works for of the tourist information office. Ал туристтик маалымат кеңсесинде иштейт. Do a lot of tourists come to Hammerfest. Hammerfestке көп туристтер келеби? Yes, about 175,000 a year. Ова жылына 175 миңге жакын. When do they usually come? Алар көбүнчө кайсыл убакта келет? In the summer, жайында. We don't have a lot of tourists in the winter. Кышкысын бизде көп турист болбойт. Is the winter very cold? Кышкысын абдан суукпу? No, not very. About -3 degrees. Жок, өтө эмес, -3 градуска чейин. Так, but we have a lot of snow. Sometimes we have it. Жолдор жана мектептер жабылат. What do people do in the winter? Элдер кышкысын эмне менен алек болот? We have a lot of sport. Биз көп спорт менен машыгабыз. We ski a lot. Көп лыжа тебиз. And we have snowmobiles. Жана бизде кар машиналары бар. Children usually play outside. Very cold. They play inside on their computer or watch TV. Бирок эгер өтө суук болгондо алар ичкериде өздөрүнүн компьютеринде ойношот же телевизор көрүшөт. In the evening usually we stay at home and relax or go and see friends. Ал эми кечке биз көбүнчө үйдө болобуз жана эс алабыз же досторго барып көрүшөбүз. But the winter is difficult for old people. Бирок кыш айы карлар үчүн мындай оор, карлар үчүн жашаганга оор. What do people do in the summer? Жайкысын элдер эмне менен алек болот? Life is comparatively different. Жашоо чындыгында ар кандай. It's light for 24 hours a day and the weather sometimes is very hot. Мында күнүнө 24 саат бою жарык болот жана аба ырайы кээ бир убакта өтө ысык болот. People are outside all the time. Элдер көбүнчө сыртта болушат. We fish and walk and have barbecues. Биз балык кармайбыз, эс алабыз жана барбекю уюштурабыз. We don't swim because the water is very cold. Maybe only 10 degrees. Биз сууга сүзбөйбүз.
себеби суу абдан муздак, 10 градуска чейин гана жетет. People don't sleep a lot. Элдер көп укташпайт. And young children say, I don't want to go to bed. It isn't dark. Жана жаш балдар дагы мен уктаганды каалабай элемин. Азыр караңгы эмес деп айтышат. Do you prefer the summer or the winter? Siz жайды баалайсызбы же кышты баалайсызбы? In the winter, it's nice to be at home, your family and friends, but I prefer the summer. Кышкысын мен кышкысын ошол үй бүлөң жанында досторуң менен үйдө чогуу болгон жакшы, бирок мен жайды баалайм. Do you like life in Hammerfest? Hammerfest'tegi жашоо сизге жагабы? Yes, life here is easy and it is quiet, beautiful and the air is clean. Ооба, жашоо бул жерде жеңил, тынч, кооз жана абасы таза. But in the winter is very long and the summer is very short. Кышкысын абдан күн узун, кышкысын абдан узун, ал эми жайы абдан кыска. I'm not sure if I will stay here forever. Мен мындай уверенно айта албайм, что бул жерде түбөлүккө калам деп. Окей. Көрдүңөрбү, мына бул ар бир окуучу сөзсүз бул Hammerfest деген диалогту сөзсүз 2 жолу тапшырыш керек да, ошондо анан точный жаттаган болуп эсептелет. Ошондо баягы бул мен өзүм англисче үйрөнгөндө, бул өзүмдүн бул тажрыйбаман да, баягы 11-класста ошондой бир китепти жарымына чейин жаттагамда бүт диалог болчу ошол. Өзүмө максат коюп 6 айда англисче сүйлөйм деп, анан диалогтор жаттап, анан университетке тапшыргандан кийин дагы мугалимдер кайсы сөздү айтса деле мен котормосун билчүмүн да айтып берет элем да. То есть бул диалогту жаттаганда, диалогтор менен жаттаганда адам сразу тез сүйлөйт. Сүйлөм менен жатташ керек да. Өзүнчө сөздүк ачып алып эле бир сөздүн котормосун жазып жаттап, анда ал иштебейт, ал болбойт. Анан кийин биринчи курс болгондо немис тилине кызыгып кетип, анан дагы жакшы бир китеп бар экен немисче. Ошонун китепти дагы жарымына чейин жаттап, анан бир немка келип калган экен. Анан ошо менен да аябай жакшы сүйлөшкөм да, эсимде калган аябай. Группалаштарда көрүп, сен бат эле сүйлөп кетсиң деп, жана ушу диалог менен сүйлөй речь аябай тез чыгат. Башка ыкмалар менен чыкпайт да. Ошол себептен мына грамматиканы үйрөнөбүз, сүйлөмдөр менен которобуз, бирок баягы диалогторду сөзсүз жатташыбыз керек. Так, Курманжан, азаматсың, сага 5. Так, кийинки Мырзабек Арипжанов дейт, микрофонду жандырыңыз. Так, тема тапшырасызбы ошондо? Assalamu alaikum агай. Саламу алейкум. Кандайсыз? Мен агай эми биринчи жолу катыштым да. Кандай? Ошого, yani англисчеден бираз эмес, көп эле небиз, yani анчалык эле окуштудан билбеймиз. Ошого бир кирип көрөйүн дедим, кандай болуп атат. Силер баштадыңыздар окшойт, анда мен артта окшойм. Жок, сиз артта эмес, ар ким ар кайсы деңгээлде да. То есть любой жерде үйрөнгөндө бирөө ашып кетет, бирөө артта калат. Биз бирок баягы мектептегидей же университеттеги общий тема өтпөйбүз да, себеби баары үлгүрбөйт. Кээ бирөө 5-темада, кээ бирөө уже 40-темада, кээ бирөө бул китепти бүтүрүп койгон, алар түз эфирге чыкпайт уже чоңоюп кетишкен да, аларчы мындай индивидуально эле окуп коет. Ошондой, ошол себептен азыр сабак бүткөндөн кийин WhatsApp'тан мага жазыңыз. Мен сизге окуганды билбесеңиз, окуганды баштагандан баштап сабактар бар, мен ошолор менен бөлүшөйүн, ошолорго даярданып, анан акырындан бул китепке өтөбүз. Так, рахмат. Так. Дагы ким бар? Калоочулар бар болсо кол көтөргүлө. Анан атыңыздарды жазып кирсеңиздер рухсат берем. Атыңыздар белгисиз болсо рухсат бербейм. Так, Фируза.
Саламатсызбы агай? Саламат. Жыйырма 25-тен баштап 27-ге чейин. Серуза көп сачкабайт этип атасың, акыркы мезгилде. Ооба агай. Сабактарга келбей, гулет этип, эшиктен сабакка кирбей депчи. Жана университетте болот элеби. Окей, 27. 5-6-чын аткарып берчи көрөлү. You must to drive. You must learn to drive. It's very useful. Sen машина айдашты үйрөнүшүң керек. Бул абдан пайдалуу. This is an excellent book. You must read it. Sen бул абдан кымбаттуу китеп. Sen буну окуп чыгышың керек. Жыйырма 7.2 8 9-чу сүйлөмдү аткарып берчи көрөлү. Anne come to the party, but she didn't stay very long. She had to leave early. Anna отурушка көп убакыт отура албайт. Ал эртерээк кетиш керек. He didn't know how to use the machine. I must show him. Ал бул машинаны кантип иштешти билбейт. Мен муну көрсөтүп беришим керек. Бул темага дагы даярданат экенсиң. Must менен had to'ну жакшы билиш керек. Мисалы кара. Anne came to the party, but she didn't stay very long дейт. Анна отурушка келди, бирок көпкө чейин калган жок. Өткөн чакта турат да. Ошон үчүн she had to leave early. Эртерээк кетишке мажбур болду. Котормосу менен тең туура кылышыбыз керек. She didn't know much. Бул дагы өткөн чакта болгон үчүн бул жер дагы must эмес, уже must'ын өткөн чак формасынын ордуна ушу had to'ну колдонушубуз керек да. Себеби сүйлөм биринчи бөлүмү сүйлөмдүк өткөн чак болуп атса, экинчиси учур чак болбой калат да. Ушуну жакшылап эме кылып кой. 27-ни кайталап туруп, анан 28-ге кошо даярдана кел, макулбу? 28-ди тапшырат белең бүгүн же жокпу? Жок. Окей. Дагы жакшылап бир сыйра даярдан. Так, анан калган жаңы кошулгандарга мен айтып коеюн. Демек, могул китептин видео сабактарын мен WhatsApp группага жөнөттүм. Же болбосо WhatsApp группанын описаниясын окусаңыздар, ошол жерде ссылка бар Google Classroom'га. Ошол жактан видео сабактарды көрүп, түз эфирге даярданып, 1-3, 5 күнү ушундай түз эфирге келип, анан кол көтөрсөңүздөр, мен уруксат берем, микрофонду күйгүзүп, анан жооп бергенде сөзсүз камераны кошо жандырышыбыз керек. Анан жандырганда ушундай тынчыраак жерге барып, анан ошол ар бир мен көрсөткөн сүйлөмдөрдү чукуп мен көрсөтөм, ошолорду айтып бересиңер котормосу менен. Дептерге дагы бул сүйлөмдөрдү англисчесин жазып, көк ручка менен, котормосун жашыл ручка менен, кыргызчасын сөзсүз жазабыз. Анан англисче окуганда сөзсүз биз, мен жана айтып кеткендей, бир сөздү өзүнчө сөздүк кылып жазыштын кереги жок экен. Сүйлөмдөрдү жатташыбыз керек экен. Ошондо гана сүйлөйт экенбиз. Себеби канча көп сөз жаттабаңыз, эгерде сүйлөмдөрдүн структурасы мээбизде жок болсо, анда сүйлөй албайбыз да. Ошондуктан сүйлөмдөрдү запас кылып чогултушубуз керек экен. Так, Исхак бар экен, Исхак, микрофонду жандырыңыз. Диалогдагы тапшырайын дедим эле агай. Диалог кайсы? Хаммерфестке келдиңби сен дагы? Жок, 17-18. 17-18'de эме кыласың. Видеого айтып берип туруп, эмеге жөнөтөсүң WhatsApp'тан, мен текшерем. Анан 24-юнитке келгенде, Hammerfestке келгенде 10 минутта сүйлөп бересиң да бул жактан.
24-ке чейин азыр видео урок кылып жөнөтөм ошондо. Видеого айтып берип эле WhatsApp'тан жөнөтүп кой. Ошентип тапшырсаң болот. Анан 24, анан дагы Hammerfest'ин да уландысы бар. Ошол узун диалогторду түз эфирде айтып бересиңер. Макул. Макул. Так, Исхак, салам алейкум, угуп атабыз. Саламат агай. Саламат. Микрофонду кайра жандырыңыз, өчүп калды. Жандыбы? Ооба. Саламатсыз агай. Саламат. Мен да бүгүн кошулдум, ошол китебиңер боюнча биринчи немеден баштай берсемби дегеним. Сабагын көрүп даярдандыңызбы же көргөн жоксузбу? Жок, сабагын көргөн жокмун өзү. Бүгүн кошулдум да группагачы. Анда мындай кыласыз. Так, группага кошулсаңыз, группанын описаниясын окуңуз. Мен азыр сабак бүткөндөн кийин WhatsApp'ка дагы бир жолу жөнөттүм, ссылканы дагы. Ошол ссылкага кире турган болсоңор, Google Classroom'ду жүктөп алышыңар керек Play Market'тен. Ушул китептин 5 сабагы бар. Ичинде баягы тапшырмалары менен, тапшырмалардын аткарылыштары менен ошого көрөсүз, конспекттелеп, жаттап, биринчи күнгө буюрса, биринчи күнү дагы саат 9-да түз эфир болот. Ошого даярданып, жаттап келип, анан тапшырсаңыз болот. Анан дагы эгерде кыйынчылык болсо, түшүнбөй калсаңар, ошол WhatsApp'та мен админ болуп турам, мага WhatsApp'тан личкага да жазсаңыздар болот, Так, Так, анда дагы жооп берүүчүлөр жок болсо, мен анда эфирди бүтүрөм. Анан эскертип коюшум керек, эгерде окуучулар кол көтөрүп даяр болгондор көп болгон болсо, сөзсүз биз акыркы окуучуга чейин сурайбыз да. Бул жерден пока азыр кол көтөргөндөр жок. Ошол себептен уже бүгүнкү сабагыбызды бир эфир менен эле бүтүрөбүз. Саламатта тургула. Так, Наргиза көтөрүп атат. Наргизаны сурап коелу, анан ошо менен бүтүрсөк болот экен. Наргиза, микрофонду жандырсаңыз болот, камераны. Так, интернет иштебейт окшойт, Анан сөзсүз киргенде өз атыңарды жазып киргиле, азыр бул жакта дагы түшүнүксүз аттар турат, ошол себептен аларга уруксат бере албайм. Мейли, саламатта тургула, биринчи күнү буюрса жолугабыз, анан дагы суроолор болсо личкама жазыңыздар,